Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейила Шор кызы тааныштырам. Баткен шаарында аккумулятор ордоого шектелип, 42 жаштагы жаран кармалды. Облустук милициянын маалыматына караганда, Баткен шаарындагы унаа оңдоочу жайларда оңдотууга таштаган унаалардын аккумулятору жана башка тетиктери уурдалып жатканын билдирип, Кадамжай, Баткен райондорунун тургундары арыз менен кайрылган. Бул арыздар боюнча Жазык кодексинин уурулук беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Бул факты боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, кылмышка шектелип, Баткен шаарынын 42 жаштагы тургуну кармалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда кызамыкка чалдыккандардын саны 2 айда 4000 адамдан ашты. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматында 29 февралга карата Кыргызстанда кызамыкка чалдыккан адамдардын саны 4078ге жетти. Илдетти жуктургандар Баткенде 100, Бишкекте 1207, Ош шаарында 226, Ош облусунда 602, Чүйдө 961, Жалал-Абадта 803, Ысык көлдө 65, Нарында 46 адам. Ооругандардын 85% 10 жашка чейинки балдар. Республикалык иммунопрофилактика борбору кызамыкка каршы 28 февралда 264.500 доза вакцина алынганын, ал үчүн мамлекеттик бюджеттен 21 миллион сом бөлүнгөнүн кабарлаган. Баткенде адам сатууга каршы күрөшүү иш-чарасы өттү. Бүгүн 29 февралда Баткен шаарында адам сатууга каршы күрөшүү боюнча укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу жана бекемдөө боюнча иш-чара өттү. Иш-чаранын максаты адам сатууга байланышкан кылмыштарды ачууда жана тергөөдө Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу болуп саналат. Белгилей кетсек, бул иш-чара Аймера коомдук фонду тарабынан өткөрүлдү. Канттын комплекстүү түрдө ушул адам сатуунун курмандыгына чабылган жарандарга жардамдарды кантип бериш керек, кандай социалдык реабилитациялоо иш-аракеттерди жүргүзүш керек, кандай кылмыш иштерди козгоп, натыйжасында ошол кылмыш иштерди сотко чыгарыш керек, соттон кийин кандай жардам бериш керек деген темадагы бүгүнкү тренингде практикалык жүзүндө карадык. Жалпы республикалык тестирлөөгө онлайн каттоо башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, жалпы республикалык тестке бүтүрүүчүлөрдү каттоо ушул жылдын 29 февралынан 4 апрелине чейин жүргүзүлөт. Каттоо 2023-2024 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү үчүн окуп жаткан окуу жайларында жана мурунку жылдары бүткөн бүтүрүүчүлөр үчүн негизги жашаган жеринде жайгашкан райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө онлайн жүрөт. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.